комитет өттү, материалдар таркатылып берилди. Ал жерде Кумтөр алтын кенин Кыргыз мамлекетине толук 100% алабыз деген сунуш кирип атат. Таркап кетип, мына кече түндө ошол диск дагы кетти эле. Кумтөр компаниясынын жетекчилеринин колунда жүрөт. Түнү менен компьютерлерин ташып, программаларын бузуп качып атышат. Март айларында президенти Вандер качып кеткен. Кече 11 июнда вице-президент по закупкам Стефанс дегени качты. Мен 5 числодо жашыруун кат бердим элем пограничниктерге. Бирөө бир интересоваться этип койгон жок. Бул адам эмне адам өзү? Преступникпи? Муну эмне үчүн сиз жашыруун кат бердиңиз деп Тиленов бир да жолу мага чалып сураган жок. Тилекке каршы Стефанс качып кетти да. Вице-президент по закупкам. Бул миллиондогон долларларды бай 2 эсе, 10 эсе сатып алуулардан чөнтөккө салган адам болчу, канадалык. Ошондуктан менин дагы оюм, урматтуу төрага, бүгүн карап, тез аранын ичинде чечип, көзөмөлгө албасак, эртең Кумтөр алтын кени токтоп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, булар азыр акчаларды да которуп кетет түнү менен. Баягы алтындарды да жок кылат, азыркы запаста турган алтындарды да. Ошону менен Кумтөр токтоп калышы мүмкүн. Эгерде Кумтөр токтоп калса, Кыргызстан мага десе бүт бюджетти, 1 жылдык бюджетин салса дагы экологиялык катастрофаны кайра калууна келтире албайт. Анда уже биз даже мамлекет катары жок болуп кетишибиз мүмкүн. Кошуна мамлекеттер бизге претензияны өтө чоң коет. Ошон үчүн менин оюм бүгүн эле карап, азыр чекитти коюп, тез аранын ичинде көзөмөлгө алышыбыз керек. Бүгүн түнү менен болсо да көзөмөлгө албасак болбойт. Рахмат. Динара Автанжиловна. Үчүнчү маселе мына Кумтөр боюнча. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр мына кече биз дагы материалдарды официалдуу түрдө кече алдык. Материалдар 800 барактан ашык, материалдар көп, абдан жүйөлүү материалдар болуп атат. Андан тышкары токтомдун долбоорунда бир топ чоң жүйөлүү сунуштар, актуалдуу сунуштар болуп атат. Бир топ жүйөлүү өкмөткө тапшырмалар болуп атат. Ошон үчүн регламентте да бар, өкмөт жөнүндө мыйзамда да бар. Биз sunanабыз, бизге 3 күн берсеңиздер, биз буларды карап чыгып, даярданып чыгып, анткени бизге тапшырма берип атасыздар. Ал жерде эл аралыкта сотко бере турган бир маселелер бар болуп атат. Ошон үчүн биз аны жакшылап карап чыгып, эмки жумага же ушул пятница күнкө коюп берсеңиздер. Бул биздин сунушубуз. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сиздин айткан жүйөлөрүңүз менен макул эмесмин. Өкмөт эч убакта чечпейт. Себеби алардан спонсорлук жардам алып атасыңар. Алардын кандай айткан условиясынын бардыгына макул болуп атасыңар. Бул жерде чекитти парламент гана коет. Ошон үчүн тез аранын ичинде мен себептерин айттым. Качып атышат. Бардыгын ташып алып кетип атышат. Миллиарддаган долларлар бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы. Экологияга келтирген зыяндары 10 миллиард доллардан ашат керек болсо. Эки эсе эле болбосо андан азыр эсептеп чыгыш керек. Ошон үчүн добушка коюп карашыбыз керек. Отдельно добуш коем. Айнур Точиевна, 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, азыр мына Барскоундун бир топ адамдары чалып атышат. Алар да ушу бүгүнкүгө келишти. Алар да ушу Кумтөр маселеси бүгүн каралат экен деп келишти. Ошон үчүн мен сиздерге, урматтуу коллегалар, чоң өтүнүч менен кайрылам. Бүгүнкү күн тартибине Кумтөр боюнча ушу маселени коюп, биринчи маселени ушу биринчи маселе болсун Кумтөр боюнча. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, мен биринчи кезекте бир тарыхтан баштагым келип атат. Мындан бир канча жума мурда ошо Кумтөрдүн жолун тосуп атат, губернатор катышкан деп Садыр Нуркожаевич ушу трибунадан, жогорку кеңеш трибунасына чыгып айтты эле. Андан азыр угуп атам, Мамат Сабыров бар эле убада берип, Максат Сабыров бар эле убада берип токтотуп коюптур ал митингчилерди деп. Мен ушу нерселердин байланышын бир көргүм келип атат да, бирөөнү жаманатты кылып, ушул трибунадан бүткүл Кыргызстанга жар салып, мына мунун артында булар турат деп коюп, анан азыр болсо ажиотаж кылып атабыз. Мен сүйлөштүк эле кече эле 5-чи күнү карайлы бул маселени. Анткени себеби ошол жолду тоскондор болобу, нааразы болгон элдер болобу, биз бир иштиктүү жыйынтык бербесек, жөн эле карап эле келатабыз, эртеңки күнү анан кийин дагы бир кезектеги кароо болуп калбасын. Ошон үчүн кеңешип, чогуу биргелешип, баарыбыз отуруп чечип, буга баар керек болсо ошол Кумтөрдөгү
директорлар кеңешинде биздин өкүлдөр бар, Кыргыз тарабынан дайындалган. Ошолорду кошо чакырып, алардын да жообун угуп, мындай бир объективдүү, анан эртең күнү натыйжа бере турган иш кылалы, шашып эле эптеп баягы эшик тоскон 40 киши эшик тосуп атат, ошолордун алдына отчет бере коелу дебей, жалпы Кыргызстанга пайдалуу бир иш кылгандай бололу да. Жөн эле баягы кимдир бирөөлөрдүн жетегине кетип калбай, отуруп ойлонуп чечели. Бул маселе Кыргызстандын тагдыры, Кыргызстандын келечегине байланыштуу маселе. Анан кийин эгерде кимдир бирөө компьютерлерди алып кетип атса, тиешелүү органдарга биз азыр тапшырма берели, чыгартпасын компьютерлерин, карасын, кайтарсын. Биздин Кыргызстандын чегирасынын ичиндеги, биздин өлкөнүн ичиндеги ишкана болгондон кийин анын компьютерлерин кайтартыш, тиешелүү органдарга тапшырма берип, маселени чечиш биздин колубуздагы иш. Ошон үчүн мындай чуручу салаардан мурда биз ойлонуп иш кылалы деген сунуштамын. Ошон үчүн азыр биринчи кезекте эгерде Кошуп коелу biraz. Нургожоевичтин айтканы чын болсо, анда азыр биринчи кезекте тиешелүү органдарга тапшырма берели, компьютерлерин кайтарсын, ошол жерден чыгартпасын, бар документтерди кайтарсын, чыгартпасын. Анан кийин биз шашпай карап чечип алабыз бул маселени. Урматтуу депутаттар, кумтор боюнча болсо башка чыкпай эле койсок. Азыр добуш менен чечебиз. Экеме бар добуш менен. Сандур Кожоевич, экономдойлук убактыбыз кандай дейсиздер? Жумуш убактыбыз аз эле калды. Үчүнчү микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыркы выступлениеге таң калдым. 40 киши чыга калса эле биз ошону карайбызбы деп. Мына ошентип 40 киши чыга калса эле деп жүрүп, 2 жолу переворот болгон бизде. Муну дагы билип жүрүшүбүз керек. Урматтуу депутаттар, кумтор боюнча азыр номер 1 маселе кылып карашыбыз керек. Мына барыбызга таратып берди тиги комитет 4 күн мурун. Барыбыз окуп чыктык. Бул деген билесиңерби, Кыргызстандын гана тарыхы эмес, мындай немеси Кыргызстандын гана тагдырына балта чаба турган нерсе эмес. Бул ошол Средняя Азия, Орто Азияга. Эртең эмне дейт кошуналар? Ошончолук уулуу заттар суу аркылуу кетип атса, биз кичине ойлонобузбу, ойлонбойбузбу? Биринчиден, экинчиден мындай да, кандай гана да маселе болбосун, келип камчынын учу президентке тиет. Аны да эске алып жүрүшүбүз керек. Биз эгер ушундай оор маселени бүгүн карабасак, бүгүн ушуга жыйынтык койбосок, тез аранын ичинде туура маалыматты ошол эле президентке, өкмөткө биз парламент жардам беребиз, ушул акыйкатты могу жерде адилетти талашып тартышып, жакшы жаман айтып атышып. Анан эл ушуну суранып атса, бизде ошондой балдар төрөлүп атса, балдар эмес малдарыбызды карагыла кандай болуп атат? Мен ойлойм, урматтуу депутаттар, бүгүн биринчи кылып кумторду карасак, ансыз болбойт. Урматтуу депутаттар, ким чынында эле биздин өлкөбүздүн патриоту болсо, мына бүгүн азыр биз кумторду карашыбыз керек. Муну окуганда жүрөгүң түшөт жөн эле. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, келгиле. Мына ушул маселеге жок дегенде биз элдин алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн абдан кылдат мамиле кылып туруп ушул маселени карап чыгалы. Рахмат.